бир бала деген машинага сүйрөп таштады. Денеңин баары жанчылып калган дейт. Баса албай атам. Бир өлүк да сөөк эле мындай түз эле жатат, бойлу эчтеке билбей эле, сүйлөбөй эле мондай эле, колдору да кыймылдабай эле жатты. Кыркымчы электе кол көтөргөн болчу. Дем эле өкүрүп ыйлаптыр. Кайненем балаң алып кетпесең детдомго түзүп салам деген. 4-нчү жолу орден алып атабыз. Ушинтип атсак, эле кайдан жайдан кайнсиңиз пайда болуп калды. Буну келип монтип допроска алып атып. Уже болбой калыптыр да, монтип далысын чапкылап, монтип чачын саксайтып, жинди болду ыйлап бакырыпчы. Бул бала бизде ошого жеткенде да аябай. Стресске түшүп калып, бул вообще сүйлөбөй, мама мени эшикке чыгарып коюшту деп. Анан айтат экен да, үй бүлөң менен сүйлөшпө. Эчигиңиз менен сүйлөшпөй. Именно ошоосун да ажыраштырып алып мага эмне кызык. Бул эң биринчи айтарым, мен детдомго берем деген, ал ушул до сих пор оюма келбептир. Ушу сөз. Айттым, сен иште дедим, сен иште. Багып берер кишиң жок, эмне болуп атканда мен багам дедим. Анткени бул менин балам. Ал иштегиси келет. Ал басып, боенуп, кийингиси келет. Азыркы же жаштар ушундайбы? Сага сот аркылуу чечишип эле алимент төлөп беребиз. Анда баланы сен иштебейсиң. Баланы отуруп үйдө бак өзүң. Ушундай сот аркылуу чечишип эле сага мен алимент кестирип берем дедим. Жашагысы келбесе, пожалуйста, кете берсин, анда мен кармабайм деди. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыстайм YouTube каналынын көрөрмандары. Мурунку чыгарылышыбызда мурунку жолдошум ажырасак деле дагы деле кол көтөрүүсүн, зордук зомбулугун токтотпой келет. Ошондо эле баламды алам деп келип, мени машинага сүйрөтүп сабады деген келиндин окуясын чагылдырып берди керек. Бүгүн болсо экинчи тараптын оюн угалы деп келип отурган чагыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим. Ушундай ишке кабыл болобуз деп ойлоп турбуз. Бирок турмушта баардык нерсе болот экен. Эмне дейин? Алган келинибиз жакшынакай келиним бар эле. Жакшы эле жашап атышкан уул келиним. Анан ортодон эмне болуп, себеби эмне экенин мен деле түшүнө албайм азыркыга чейин. Баягы уруштун себеби, биз келинди жана айтып атат апасы, камап, телефон алып, ушинтип коюштур деп. Анан кийин мына бул биздин жашаганыбыз, үйүбүз. Азыр көрүп өз көзүңөр менен эметсеңер деле болот. Камай турган деле комнатабыз жок. Мындай черный комнатабыз жок. Анан ал деле бирөөнүн алтындай болгон баласы. Мен өзүмдүн 5 кызым бар. Анан бирөөнүн баласын мен кордоп эмне кылам? Мен жалгыз уулума келин кылып алсам, улуусу болуп атса үй бүлөнүн, анан мен аны кордуктап, мага андан эмне пайда? Кайра өзүмдүн мен жалгыз балам деп, ушу жакшы куда болуп башында жакшы эле катышып атканбыз кудалар менен. Анан кийин ортодон уруш болот да. Картайганча деле эки идиш кагышып деле кетет экен. Азыр бир нерсе кичинекей бир мелочь үчүн деле кээде таарынышасың, урушасың. Мен ата-энем мынакей көзү туру, Кудайга шүгүр, 70-ке чыгышты. Алар деле кээде эмете кетишет. Сен минтип койдуң, сен антип кой. Ошондой болот да турмушта, кантип эле байлар деле урушат экен. Богатые тоже плачут деп илгери кино көрчү элек. Азыр ошонун маанисин анализ эстей берем, отура берипчи. Байлар деле ыйлайт. Анан жашаганда оокат кылыш керекпиз. А болбосо нан, тамак кайдан келет? Бул келинимди аябай биз зордоп, кордосок, анда мынакей элим бар, кошуналар бар. Сурап, билиштирип, ушул жерден көрсөңөр болот. Эл тараза деп коет го негизи. Анан баламды ур, саба, келинчең минт деп илгеркилерге окшоп жолбосо биз караңгылык кылып көрсөтүп, бул келинге аябай зордуктоо көрсөткөн жокпуз. Чынын айткандачы. Анан мына татынакай мөлтүрөгөн неберелүү кылып турат мени. Анан
экөө урушат, эми урушканда сурайм, ай эмне болду, мен аягында угам. Биринчи 4 күн угат урушту. Анан элдин аягында мен угам ушу үйдө жашап. Анан кийин келиниме айттым. Сен биринчи мага айтсаң, мага айт. Анан мен баламды айтып туура эмес кылып атса айтам, антпе, минтпе деп айтам. Урушуңар эмне? Анан бул минтип атат. Эми ал болор болбос. Бир болор болбос нерсе. Анан ортодон деген бизде көбүнчө чоң атабыз каза болуп кетти. Жолдошумдун чоң атасы. Анын ортосунан кайнатам каза болуп кетти, төшөктө жатып көпкө ооруп калды. Андан кийин 40 күн берер менен апабыз кайтыш болуп кетти. Чоң апабыз мына. Анан мен неберемдин кантип тушоосун кесип тоюн берем. Бизге кайдагы той? Апасы айтып атпайбы, бул тушоосун биз кестик, анан бизге кайдагы той? Өлгөндүн артынан өлгөн болуп атса. Ошол убакта ажырашып жүрүшкөн, Ошол маалда ажырашты. Ошол маалда келиним төрөп, августтун 19-унда төрөдү, 16-сында. 3 күндөн кийин чыкты, үйгө келди, кудалар да келди. Мына ушул жерде, ушул дастаркондо жакшынакай отуруп, сый көрүп кетишти. Эртең менен турсак эле келиним ыйлап атат дейт, уулум. Ай эмне болду? Кетем деп ыйлап атат. Эмнеге? Сен баланы багышпай атасың, мен кыйналып атсам, сен карашпай атасың деп ыйлап атат. Келсем чын эле ыйлап атыптыр. Мына бул комнатада болушчу. Анан сурадым да. Ай, эмнеге ыйлап атасың? Эми себеби эмне? Кече төрөп балалуу болуп, келип монтуп жууп кудалар менен. Ушул жерден жакшынакай бата кылып тарап атсак, бүгүн эмнеге ыйлап атасың десем, айткан жок мага. Ыйлап эле тура алды, көрсө кудагый уже чалып мага келип калды бат эле. Мен ушинтип кызымды алып кете берейин. Кызым ыйлап атат деди. Анан ыйлап атат дедим. Билбейм, ыйлап атат. Келди, кудагый кирди, сүйлөшөйүн деди, сүйлөштү. Уулум бирок бербейм, мен өзүм тыңытам деди. Дегенде мен уулума айттым, ай ыйлап атса, эми бул биринчи балалуу болуш оңой эмес. Бала багыш кыйын негизи. Бер, апасы тыңытып келсин. Жок, балам бербей, мен тыңытам деди. Анан мен балама ушундай баа бердим. Эркек башы менен ушу тыңытып, баласын карашам деп ушу жерде чуркап жүрөт. Анан болбой, апасы алып кетем деди. Анан таарынып кетип калды. Балам үйдөн чыгып кетип калды. Мен алып, мен жашап атам. Анан эми сиз бизди тим эле койсоңуз болмок. Мына мен карайм деп атпаймынбы деди. Дегенде менин кызым ыйлап атса, анан тиги буна мен алып барып тыңытып келейин дегенден мен берели дедим. Бер. Тыңытып келсин, келет кайра эле. Эми ушунча жакшы көрөт экен деп койдум. Алып кетти кудагый. Алып кетти. Ошол эрте бата бердик, эртесин эртең менен 10-до келди. Алып кетти бата эле көлгө. Ошол жака 10 күн өткөндөн кийин балам айтты, алып келем деп. Ой отур тың элек. 10 эле күн өтүптүр десем, жок болбой алып келип алды. Мейли, алып келди. Ошондой арадан кичине күндөр өттү. Анын баары уже унутулуп калды, кайсы эмне болдук. Андан кийин эле өлгөн болуп калды, тиги болду. Бул экөө ошо урушуп, ортодон дагы далай кетти, келди. Анан өзүм мынакей кайнатам каза болду. Ноябрдын 14-төрүндө каза болду. Ошондо коюп келип эметип атканда ким уулум айтты. Бүгүн түнү менен бара алып келем келинчегимди деди. Анан мен айттым, ай кече өлгөн болду, бүгүн жашырдык. Сен уктаган жоксуң. Көлгө баратып машинадан уктап кетесиң. Эртең күндүз бар. Десем болбой койду. Түнү менен мен бир досум менен барам деп алып келди. Ай, келинчегиң макул болуп атабы? Болуп атат. Эми экөө сүйлөшүп атса, биз өзүбүз өлгөндөн мына бүгүн жашырып, бүгүн түнү бар алып келип атса, мен аны териштиргендей убактым жок. Мен бирде эл тостук, кыргыздын салтында баягы өлгөндүн жазасы көмгөн деп атса, келген элге тамак бериш керек экен. Ушунча эл күтүп отуруп биз чарчадык. Анан балам түнү менен уктабай барып туруп көлдөн алып келди. Алып келди. Таңкы 5:30-да кирип келишти. Бул балам уктабай түнү менен алып келиптир деп. Анан көзүмдү ачайын деп атсам эле,
жаткан жерибизге неберемди көтөрүп келди. Ой, кайдагы уруштун баарын, кайдагы уруш бизге кайдагы көрө албастык. Неберемди көрүп сүйүнүп, жолдошум ойгонуп алып, ой бул каяктан деп кучактап өп жыттап жаткан эркек уулум жалгыз болсо, өзү бул эркек неберели болуп атса, анан биз сүйүнөбүз да. Сүйүнүүчүбүз койнубузга батпай, ошентип калдык. Анан чыксам келиним келип анан кучактап калды. Апа, кечирип коюңуз мени. Мен экинчи минтпейм. Мен экинчи антпейм. Мен минтип кетпейм. Мен болду, келдим, жашайм. Макул. Мен башка сөз айткан жокмун. Ошондо небереңиздерге канча ай болуп калды эле? Ошондо декабрда каза болду. Ноябрда каза болду. Ноябрдын числосу 29. 4 ай, 3 айдан ашып, 4 ай болуп бараткан да, кичинекей эле. Тор болуп калыптыр. Анан келди. Келип ошо боюнча кайра киши келип калды, алаксып кеттик. Кайра жашообуз баягыдай эле жашап аттык. Күн өтүп атты, Куран окуткандар болуп атты. Анан бу жерде мен эми отура албайм да, экөө кайсы маалда урушат, кайсы маалда табышат деп эле. Азыркы жаштардын жашоосу мурункуга караганда, менин убактыма караганда жыргалды. Мен жыргал деп айтам. Анткени мына кир жуубай калдык колго, идиш жуубай калдык колго. Ар бир үйдө условия бар экен. Суу ташып ичпей калдык колонкадан. Жок, азыр үйдө мынакей. Санузел бар үйдө. Бүт условия бар. Анан эми бул чоң үй салып алыптырбыз, 3-чү этажыбыз бүтө албай атабыз. Ага да каражат керек экен. Ортодон балдарды турмуштандырабыз деп кичине токтотуп койдук биздин стройкабызды. Анан кийин дагы бир экөө уруша кетти. Ошондо экөө урушуп атса, сөздөрүнөн угуп атсак, балам айтат: "Сен акчаны ата-энең эле бере берет экенсиң тапканыңды" деп нааразы болот экен келиним. Анан ошондо мен айттым: "Адина" дедим. Бул үйдү бүтүрүш керек. Азыр ар бир адам кредит алат. Аны ачык эле айтайын, жашыра албайм. Ар бир адамда кредит бар. Ошо кредит төлөш керекпиз да. Анан жолдошум охранада иштейт. 15 000 айлык алат. Балам мынакей иштейт, 40 000 алат. Анан кредитке төлөйбүз да. Мен иштебейм. Мен балдар менен үйдөмүн. Мен илгертеден иштечү эмесмин. Мен мына 6 балалуу болдум. Өмүр иштеп да көргөн эмесмин. Ушул жерде жашаган мен Арашан айылдык тургундары жакшы билет мени. Мен ушул жерде чоңойгом. Өзүм да ушул жердин кызымын. Ушул мектепте мен окудум, мен жолдошум, мен атам да окуган, мен кайнатам да окуган мынакей ушул жерде. Мынакей директор ушул жерде жашаган элдин баары бизди жакшы тааныйт. Анан эл күбө, эл тараза дейт-кен. Баламды мынчалык айтып эме кылып атыштыр. Айткан ооз жаман дейт, ыйлаган көз жаман дейт. Урушкан 2 жаш, анан кийин мен антип келинчегиң жаман, тиги бу деп зордоп кыйнаган жерибиз жок. Эң айында мына жолдошум менен отуруп алып кеңештик. Мо баланы түрүлү жетим калтырбайлы. Кел жарашып жашайм деп атат. Мо бала ажырашпайм деп атат. Жашаса макулдугубузду берели дедим. Жолдошум макул деди. Ушул бала турса, эми келин жаш болуп атат. Мейли урунат, экөө кагылат. Эртеңки күнү убакыт өткөндөн кийин бизге окшоп мына токтолот эмне жашоо ушинтип өмүр сүрөбүз да. Ким эле түшө калып эле балалуу болуп, балалуу төрөп, ошону багып көрүп, ким эле оокат кылып кетиптир. Мына баарыбыз эле монтип бала болуп чоңойгонбуз да. Анан бул келинимди таң атпай ойготуп бизге чай бер, тамак алып кел, сен маякты шыпыр, биякты жыйна деп бир кыйнаган жокпуз. Эми өзүм азыр жанымда болсо мен айтат элем. Анан мойнуна алабы, албайбы, ал өзүнүн. Бул эң биринчи айтарым, мен детдомго берем деген ал ушул до сих пор оюма келбептир. Ушул сөз. Андан көрөк тиги мурун даже ойлоп койчумун, вдруг баягы бирөө эркек баласын тыштап кетсе, ошону багып алсам деген оюм бар болчу. А бирок мен именно баланы детдомго берем деген ой ушул до сих пор оюма келбептир. Андан Кудай сактасын андан. Астында Кыргызстанда деле жетиштүү эле го детдомдо көп эле. Эже анан жанакы окуя болбодубу? Ала Тоо аянтында мени сүйрөдү, баламды алып кетти деп. Анан
окуянын чоо-жайы азыркы учурда териштирилип жатат да. Анан балаңыз небереңизди алып келди. Ошол убакта саат канчаларда алып келди, эмне болду? 2-ден 18 минут өткөндө алып келди баланы. Кайынсиңдимдин кызы, анан ушул жердеги биздин туугандардын күйөө баласы болот. Өзү бул кошуна айылдык эле бала. Ошол экөө алып келди. Анан ага жерин мен уктуп аткан учурда мага кызым чалды. Чалып, мама эмне кылып атасың dedi. Мен уктуп атам дедим. Деп саатты карап айтсам эле анан айтты. Ошентип байкем жеңеме барыптыр дегенде эле мен уруштум кызымды. Караңгыда барбай эле койсо болмок дедим. Барбай эле койсо болмок. Баланы көргүсү келсе, алгысы келсе мен күндүз бар деп айтчумун. Анткени мен уже көп ушул учурларга кабылдык бизчи. Ортодон бул кечкиге барганда эле балама аркасынан заявление жазып, анан мени минтти деп көп жолу ушундай кылды. Сизге чалып айтты беле, мен баламды алганы бартам деп. Эчтеке сиз билбейсиз, кызыңыздан уктуңуз. Кызыман уктум. Балам кечинде келип чай ичип эле кетип калат, ал кетип калат. Анан мен анын даже айка барарын да билген эмесмин. Ошол убак араларында мисалы балаңыз өз баласы менен сүйлөшүп турчу беле, видеозвонок аркылуу, балким сиздер деле? Жок, мен сүйлөшчү эмесмин. Мен чалчу эмесмин. Мен анткени могу январь айында мен келиним келип баланы баягы көрүп турам деп келди да. Анан келип турганда бала баягы болбой эле энеси да ыйлап эметкенде мен жүрөгүм ооруду. Ушундай жүрөгүм ооруп анан ошондо айттым келинди отургузуп алып. Эме дедим, ушул диванда отурасың экен, ошондо айттым. Адина дедим, эми бул канча убакытка чейин созулат дедим. Бала сага барып кыйналып атат, мага келип кыйналып атат дедим. Бул баккан мен кыйналып атам дедим. Баланын психикасы бузулуп атат. Ошон үчүн баланын психикасын эмтен бузбай, бир колго багалчы дедим. Же менде болсун, же сенде болсун десем, мен баламды таштай албайм деди. Таштай албай атсаң, мен анда баламды сүйлөшүп көндүрөм. Сага сот аркылуу чечишип эле алимент төлөп беребиз. Анда баланы сен иштебейсиң. Баланы отуруп үйдө бак өзүң. Ушундай сот аркылуу чечишип эле сага мен алимент кестирип берем дедим. Бул үйгө отура албайт экен. Анан мен ошон үчүн да убагында иштеп койгом да. Анан айтсам эле айттым, мына азыр баланы алып кет дедим. Мен балам менен сүйлөшөм дедим. Десем анан кийин макул деди. Ошондо мен баланы кийимин баарын берип, баарын бердим. Алып кеткен январда. Колуна өткөрүп бердиңиз? Колуна өткөрүп бердим. Айттым, бул баланы кыйнабайлычы дедим. Мага бул баланын келечеги мага важный. Ал бала келгенде бияка көнүш кыйын болуп атпайбы ага? Мамасы да болбой эле. Анан мамасынан тияка барганда мамасы иштеп кетет экен. Үйүндө ким менен калат? Мен эми ошону сураштырган жокмун. Ким багып атат, ким карап атат? Мен андайым баягы жок да, баягы аңдып, анан сураштырып, анан бул эмне кылаптыр деп демейм жок. Анан ровно бир ай өткөндө эшиктен сумкаларын бир бала киргизип атат да. Ал бала биздин үйдө машина оңдогон бала болчу. Анан сумкаларын киргизип атса эле мен сумкаларды көрүп таң калдым. Анан таң калып деп бул кимдики деп сурайын десем, бутылка соскасы менен көрүп калдым сумкадан. Анан көрүп калып эле мынтип шоковый болуп калдым да, өзүм таң калып эле ким менен келди десем, өзү эле деп бала айтты да. Анан көрсөт тиги таксиден түшөттүр, анан сумкаларын көтөрүшүп киргизип аттыр да тиги баланын. Ал да көлдүк бала, бул кызды тааныйт экен. Адина да тааныйт ал балдарды. Анан кийин ал балдар бир ай биздин үйдө 3 бала жатып иштешти, машинабызды жазатканбыз. Анан ошондо ошол балдар ошол күнү кетип аткан. Ошолорго чайын берип, тамагын берип, акчасын эсептешип, рахматыбызды айталы деп атсак эле, келиним кирип келди. Анан эле мен дагы тиги чай ичкен жерден кир түзө эле бияка кире берсем, көнгөн эмес бияка кирип кетти баланы көтөрүп. Анан артынан бир аздан кийин чай куюп коюп эле, ай аман эсен соосуңбу десем, ыйлап алыптыр келиним. Ай тынччылыкпы десем, ыйлады. Айтпайт мындай, көп айтпайт эчтекечи, ыйлайт. Анан ай эмне султан бирдемке болду? Жок. Эмне тынччылык сен бирдемке болдуңбу десем, апа 2 жума мага баланы багып бериңизчи деди.
Эмнеге десем, 2 жума багып бериңиз, мен 2 жума иштеп бир аз акча кылып алып, мен квартирага чыгам деди. Бала менен. Ана мен айттым ошондо Адинага. Сен азыр бала менен кантип квартира чыгасың? Анткени квартира кымбат. Во-первых, анан сен иштешиң керек ан үчүн. Баланы ким карайт дедим. Десем, билбейм мен нянька жалдаймбы деп ушинт дегенде мен айттым, Адина дедим. Эмнеге мындай болуп атат десем, мен жеңемдин баласы үйгө батырбай атат, уруп чаап атат баламды деди. Анан мен ошон үчүн азыр бияка көтөрүп келдим деп, мына ыйлап келди, Кудай турат. Мага калпайт эмне кереги бар, болгондой Адина, сен деле уксаң мойнуңа деле алышың керек го. Анан келгенден кийин, берден отурабыздан кийин тегим деп калдык. Мен айттым, токтомо балдарды узатып коеюн, чайын бир бет кылып. Анан экөөбүз шашпай отуруп сүрүшөлчү дедим. Анан бардым, балдарды узаттым. Узатып кайта келдим, анан берде отурган айттым, Адина дедим. Азыр бул баланын тили чыга элек. Мына 2ге чыга элек дедим. 2ге чыга элек. Сен азыр мейли садикке берип кой дедим. Же болбосо нянька жалдап кой. Бирок азыр садикте эмне гана кылып атышат? Тили чыга элек балдарды. Мен ошондон айттым келиниме. Бул баланы ачка калтырса, садиктен бирөө уруп сабаса, памперси которулбаса, сен көрбөйсүң да Адина дедим. Айттым, сен иште дедим, сен иште. Багып берер кишиң жок, энди болуп атканда мен багам дедим. Анткени бул менин балам. Мен жалгыз баламдын баласы. Анан айттым ошондо, кел мен багып берейин. Мына мени тааныйсың жакшы. Мына кыздарымды билесиң. Дегенде бул Анархан кызымды ушундай балам жакшы көрөт. Мына элдер да билет. Ойнотуп күлдүрүп, дайыма багат. Менден да ушу кызымды жакшы көрөт. Анан ошол учурда келиним макул болду. Макул болду. Баланы апа анда сизге тыштайм деди. Мен иштеп бутума айтып, сен жашсың дедим. Бар, сен иште, сен жумушуң бар, иште. Бутуңа тур. Мындайды душманга да каалабайм, бирок экөөңөр тил табышып келе албасаңар. Мен жашай албайт экенмин сен менен. Мен баланы багып берип жардам кылайын. Сен бар иштеп бутуңа туруп ал дедим. Үй ал, үй керек. Десем, макул болуп келдим. Айла жок тыштап кетти баласын. Мен баланы ал деле жыргагандан тыштамак беле. Багары, кагары жок болду. Үйүнө батпай калды деди. Анан айттым, каалаган маалда кел. Баланы көрө аласың дедим. Мына, бала сеники. Сен анын энесиң. Мен талашпайм сенден. Анткени мен 6 балам бар. 6 баланы чоңойттум мен. Мен бала таштап көргөн эмесмин. Мен мындайды мен ушундай нерсе болот деп ойлогон эмесмин. Бирок болду. Анан буга ким күнөөлүү, ким себепкен, мен аны эч кимди күнөөлөй албайм. Келинди деле күнөөлөбөйм, баламды да күнөөлөбөйм. Анткени бул турмушта өйдө болду боло берет. Түшүнбөстүк болот, жаштык болот. Бирок ошого ата-эне түрткү болуш керек. Ата-эне. Мына мен кызымды эле уда турмушка берген, балам үйлөнткөндөн. Бул мага чала элек деле мен чалып айтам, күнүгө эскертем. Жаша. Үйү бар, машинасы бар. Күйөөң өңдү, түстү, бой десе бой. Эмне жетпейт? Апасы бар экен жалгыз. Сыйла апасын. 6 кайнежең бар. Алаканыңа азыр салып сыйласаң, сени алаканыңна салып алышат ошо кайнежелериң. Бирок мен бала таштап кеткенди мен көргөн эмесмин. Башыман өтө элек болчу. Мен ушунчалык небереме азыр дагы эле боорум ооруйт. Мен азыркы күнгө чейин эле бай энеси менен болсун деген мен оюм болчу, бирок келиним отура албайт да үйдөчү. Отура албайт, ал иштейт. Ал иштегиси келет. Ал
басып боенуп кийингиси келет. Азыркы же жаштар ушундайбы? Бирок мен кызымды тыям. Балаңды бак, балаңды мен Кудагый өзү возрастта киши болуп аткандан кийин баланы тыңытып койгула, мындай садикке бара турган учурга жеткизип, анан иштегиле. Анан кийин баланы кадимкидей тарбия, энен мээримин көрүш керек да балачы. Биринчи. Анан ооба эже туруп айтасыз, анан окуя болду, келиниңиз ооруканага жатып калды деген уктуңузбу? Анан кайрылыштыңызбы, сүйлөштүңүзбү? Жок, сүйлөшкөн жокмун. Мен ушундай көңүлүм калды чын. Анткени келиниме баягы сөзүнө турчу эмес да. Мага келип дейт, анан мындай чыгып башканы айтат. Ошондон көңүлүм аябай калган. Бул бир сөзүнө туруп, мындай ишенип, киши буга ишенип, акыл айтып, кол сунуп аткандан кийин алда ошондой отношение кылса болмок да. Жок, мындай чыккандан эле мына бизди жаманатты кылып атат. Баламды жамандап канча жолу заявление жазып атат. Анан кийин ошого да карабай мен мына баланы көрүп келип алып кетип атканда мен көчөгөдөн жолугуп, көчөдөн баланы алып кетпей, төрмө киргизип ушу жерге үйдөн алып кетип алам дечимин. Үйгө кенен кирчи, кенен чыкчы. Бир күнү 8 мартта мен төркүнүм келген. Ата-энем, эжем, жездемдер келген. Ошол учурда келиним келип калды балага. Анан келип эле келиним, кенен келип эле баягы кеткен келин кандай болот? Мисалы, ар бирөө өзүн элестет, мен кеткенде, мен кетсем, мен уялып, элемне дейт дечимин биринчи. Мен ата-энеме эмне деп айтам? Мен эртең моулардын көзүн кантип карайм дечимин. А мен келиним баягы экөөбүз ачык сүйлөшүп, баланы мен карап берем дегенден кийин күлүп ушундай кирип келди жадырап эле. Мен ата-энем, бир туугандарым көрүп элем деп эстери болуп калыптыр. Анан алар таң калып калышты да, ошо Адина, кандай деп эле учурашып эле, анан алда учураш баягы урушпаган кишидей болуп эле учурашып эле анан бияка балага кирип кетти. Биз чай ичкен жерде калдык. Ошо ойдон мага подарка көтөрө келиптир, гүл, шоколад, домашний шлепка көтөрө келиптир. Рахмат анысына. Анан мен мамамдар мынтип эле калышты, апей деп эле эстери болуп эле анан даже ата кандайсыз деп кайнатасы менен учурашты. Мен бир туугандарым эстери болуп эле карап калышты. Кеткен келиңер менен ушинтип сүйлөшөсүңөр дейт. Мен айтам, илгеркилерге окшоп каргап, шилеп, таяк алып кубалап, мага эмне кереги бар? Мен андайды мага кереги жок негизи. Мен өзүм тынч жашоону жакшы көрөм. Мен мынакей ушундай аяш эмелерибиз бар, классташтарым ушу өзүм айылдык болгон, мени баары эле таанышат. Мен жаңжал чыгарып, мага эмне кереги бар, истерика салып. Мага эмне кереги жок, мага ызы чуу. Мен ушуларды көрдүм, абдан ызы чуу адамдар экен, мен көңүлүм калды. Мен балам айттым акырында. Жараш дедим, макул. Сен үчүн, балам үчүн, экөөңөр үчүн мен ушу келинге чыдап оокат кылбасам макулмун. Иштесе да макулмун. Өзүңөрчө жашагыла деп. Жарашып жашагыла. Балким биз жок, силер жакшы жашап кетесиңер дедим. Эмне десе, кайынсиңдер мишайт этип атат, кайнана мишайт этип атат, тиги мынтип атат дебей, сылтоо жок болуп, экөөңөр абдан жакшы жашап кетесиңер. Балам, жашап көрчү дедим. Мен илгеркилерге окшоп, сен биз таштап кеттиң, келбе деп каргабайм дедим. Бирок балам кетпей койду. Айтты, мама, мен өзүмдүн үйүмөн эмнеге кетем деди. Бул менин үйүм деди. Мен эмне аял билем кеткидей, мен кетпейм деди. Эгерде кеткиси келсе, Адина кете берсин деди. Мен үйүмөн кетпейм деди. Мен илгери бир жаңы үйлөнгөндө кет десең, балким мен ошондо жаштык кылып мен кетип калмакмын деди. Аялымды алып, мен ээрчип кетип калмакмын деди. Бирок мен азыр кетпейм эч жака деди. Дегенде, анан мен ошондо баламды карап, анан кечке ойлонуп отурам, мынтип коем. Мен өзүмдү кайра күнөөлөдүм. Мен эмнеге кет деп атам баламды? Келин кетем десе эле, мен тигини кошо кет деп, мен өзүм баламды түртүп атам да. Анан кайра ойлондум дагы, балам туура эле айтат, эмнеге кетет?
Ай келин ошондо балам айтты, мама мени жакшы көрсө, силерди сыйласа, жакшынакай жашоо мынакей чыдасын, жашасын деди. Анан жашагысы келбесе, пожалуйста, кете берсин, анда мен кармабайм деди. Анан мен айттым, силер могу баланы түрүлөй жетим калтырып атасыңар дедим. Бул түрүлөй жетим калып атат. Силер ошону до сих пор түшүнбөй атасыңар, силер жаш болуп атасыңар дедим десем, мама деди, мен түшүнүп атам, мен ошон үчүн аракет кылып жашайлычы десем, бизге жашоо бербей атышат, мен эмне кылайын деди. Мына өзүң көрүп атпайсыңбы деди. Ошондо келин маңдайымда отурат, айттым, Адина, жашайсыңбы? Мына жолдошум да отурат, кайнатасы. Адина, кел, жаша. Биз сени кубалабайбыз дедим. Анысы деле канча убакыттан бери үйүбүзгө кенен кирип, кенен чыгып атасың. Биз сени кубаласак, эбагалы киргизбейт этияктан. Башкача болмок анда баары. Кел, жаша биз менен. Ошол окуядан кийин азыр небереңиздер сизде? Ошол деди эле, азыр жакшы болуп калдыбы? Ошол окуядан кийин түнкү 2-ден 18 мүнөт өткөндө машина келип токтоду. Машина келип токтогондо мен эшикке чыктым, чыдабай сарсана болуп күттүм да мен. Анан баягы баланы эми берип жиберсе ал ыйлап атат да, эси чыгып, көнбөгөндөн, көрбөгөн адамдар менен деп анан чыгып эметсем эле ошо кайынсиңдимдин мына кызы чыгып эле мындай калчылдап келди да, мен мындай болорун билген эмесмин, ушундай болуп кетти деп эле. А мен айттым да, сен да бардың белең десем, мени жүр деген, бирок мен каяка барашты билген жокмун деди. Окуянын чоо жайын айтып берип атканда, машинада 2 киши бар болчу. Балаңыз баланы алып туруп эле бирөөгө берди, анан мен ошол мен кайынсиңдимдин кызы экен. Кайынсиңдиңиздин кызы жанында, Анан ал баягы балага барганда тиги аны баланы бирөө алып отуруш керек да, эми ал за рулён бала менен айдай албайт да, андай дагы милициялар кармаса андай право деген жок го негизи. Анан жанына алып барыптыр. А мен негизи балама айтчымын, караңгыда барба. Көп нерсени көрдүк. Барсаң да жалгыз барба дегем. Ошол күнү дагы айткан, балам айткан, мама, бул сот аркылуу чечип атканда, сотко деген келиним өзүнүн көңүлү менен баланы берем дегени бар кагазда. Соттон келип үйдөн мени дагы ушинтип текшерип кетишкен. Келип апасы болосузбу, ким багат, үйдө канча киши жашайт, үйүңөр кандай, барбы, толкойдо текшерүүдөн өткөнсүздөр. Текшерилген. Келип кеткен. Мени мына көрүп, тартып, үйдү жазып, канча квадрат метринен бери жазат экен. Анан баарын көрүп кетишкен. Эми 13-үндө ошол иш жүзүнө кирет деген да, күчүнө кирип, анан кийин чечилет сот аркылуу деп аткан. Дегенде келиним ага жерин 17 майда баламан ага жерин дагы чалып сурачу да, бээр мен сагындым депчи. Анан бизде 1 айдан ашыгыраак болуп калды балачы. Анан кийин ошондо балам айтты да, мама баланы сурап атат, берейби деди. Анан дегенде мен айттым, мен бер деп да айтпайм дедим, бербе деп да айтпайм. Бала экөөңөрдүкү дедим. Мен жөн эле баккан кишимин дедим. Мен өзүң бил дедим. Берсең өзүң көңүлүң, бербесең да өзүң көңүлүң дедим. Дегенде балам эмнегедир ошо күн туулган күнү болчу, 17 май. Анан баягы ак көңүл, өзү негизи ак көңүл балам. Мына азыр мисалы урушуп кетсе бирөө кек сактайт го, жок, бул азыр эле кайра унутуп калып, ошо келинчеги айтып атпайбы, урушканда келиниме барып караңгыда кайдан таап келетпин, гүл алып келчи. Гүл шоколадтарын алып келе, анан ошондо дагы балам урушун бат эле унутуп калды эле, 17 майда баланы берем деп жибип калыптыр. Берсең бер дедим, баланы алып барып берген. Ошол учурда мамасында болду. Мамасында могу 1 жума жетпей калды 17-сине. Ошондо 1 ай болмок мамасында болчу бала. Бирок ага жерин бул келиним со эмес абалда балама чалып жазган эмелери бар бизде, видеолору, запистери бар да. Анан айтпаганды айтып, көп нерселерди айтыптыр. Анан ошонун баарын угуп көрүп аткандан кийин кантип көңүлүм келет. Анан баламдын көңүлү келбей аткандан кийин меники тем более келбей калды көңүл. Жанакы урушкан убакта балаңыздын кол көтөргөндөрүн көрүп калган учурларыңыз болдубу? Мен экөөнүн урушун, монтуп урушуп аткандарын такыр көргөн жокмун. Көрсөтүп. Көргөн жокмун. Анан эле
экөө ушу эмне уруштук деп калат. Анан мен бир жолу сурап атам, тургузуп алып, ай жаңы жарашкан да экөө жана кайнатам каза болгондон кийин. Сурап атам, ай эмнеге уруштуңар десем, Артур мынтип айтып атпайбы, Артур тинтип айтып атпайбы деди. Анан бул мынтип айтып атат деди. Мен күлкүм келип күлдүм. Ай экөөңөр кичинекей баладай болуп даттанып атасыңар дедим да. Анан айттым да, ай бул болбойт. Бул азыр бирөө укса да карт кырып күлөт, мен да күлкүм келип атат дедим. Анан Артур мынтип, анан Артур тигинтип, анан мама бул кечке эле чалып ал эле, мени ушинтип какта жүрөсүң, качан келесиң, ушинтип атат деди. Келиниңиз менен балаңыздын ортосу канча жаш? Келиниңиз азыркы учурда 22 жашта, Балам 25ке чыкты, келиним 23кө чыкты. Экөөнүн ортосу, мына аныкы июндун 20-сы келиним чыгат. 23 жашка. Анан ошондо экөөнүн ортосу 2 эле жаш. 25ке чыкты, балам 17-майда, өзү 2000-жылкы. Келиним 2002, кызым менен тең мен. Анан ошондо мен келиниме айткам да, ошону айта кетким келип атат сөзгө. Келиниме күлгөм да, таарынычын угуп алып, күйөөңдүн эмнесин кызганасың деген. Күйөөң капкара, көздөрү жүлжүк. Сен эмнеге мынча кызганасың, Адина деп мен ошондо күлгөм да келинимечи, күлүп. Ай менин кызым кызганса болот дегем. Анткени менин күйөө балам бою десе бой, өң десе өң дедим мынакей. Мына ошол кызгансын, мен ошого айтайынчы эмкиде. Ай сен күйөөңдү кайтар, күйөөңдү алдырып алсаң күйөө жок каласың деп тамашалап күлөйүнчү деп мен күлгөм өзүмчү. Адина айткам, ай күйөөңдүн эмнесин кызганасың дедим. Ай бул сени жакшы көрүп, бул сени кызганып атат, сен аны кызганып атасың. Анан чала эле берткенсиң. Бул болсо бир колу менен иштеп атса, чалба деп урушат да сени деп мен ошондо күлүп айткам. Анан кой мындайыңар токтоткула дагы Өкүл апасынын туулган күнү болчу, ошол күн баргыла деп экөөнү туулган күнгө кетишкен. Ал мына урушуп алышып эле туулган күнгө кетишкен. Булар ошол бала да карабайсыңар, буларга ошондой моментте бирөө түрткү берип, жакшы акыл айтып, жакшы сөз айтып койсоң, унутуп калат. Адам унутчак да негизи унутуп калат. Анан ошол маалда мен күчөтсөм, эмне болот эле экөө? Анан Алтоо аянтында окуя болуп келгенден кийин, келгенден кийин сиңдиси айтып калды деп атасыз. Ооба, ошол айтты, ушундай болуп кетти, мен өзүм түшүнбөй калдым деди. Эми мен ал жерде болгон жокмун, ушул кайынсиңдимдин кызы мына азыр ушул жерде. Аны өзү тактап, өзү айтып берсин. Анан мен баланы алган абалын эле айтып коеюн. Баланын өңү боп-боз, анан көздөрү чылпак, аябай чылпак басып ооруп атыптыр. Анан мурду канап, кийими кан болуп катып калыптыр, ошо футболкасы турат дагы эле. Анан ошондо мен айттым да, эми бул тетрациклин эмес, арзан эле турат. Ошону сыйпап, маани берип, бала ооруп бараттыр деп сыйпап койсо, бат эле айып кетет балачы. Эми ушуга маани бербейт да ушундайлар. Анан балам ошон үчүн ишенбейт бунучу. Баланы жакшы багып, жакшы тарбия берип чоңойтот деп ишенбейт. Анткени кызым өзү иштеп кетет. Ал ким менен калып атат үйүндө, мынакей каралбай атат. Анан ошону айтып коеюн, эми менин сөзүм бүттү. Анан жалпы көрөрмандарга болгон окуяны толук кандуу айтып берди деп үмүттөнөбүз. Анан акыркы кайрылууңуз болсо айта кетсеңиз болот. Эми мен өзүмдү актабайм. Бай эл тараза дейт, эл чечсин, эл билсин деп, бирок ошол жерде Кудай карап турат. Болгондой ушу мен айтканымда ушундай эле чыгарып бериңиздер. Сизге сураныч. Эч кандай болбосун, калп. Алардын деле айтпа деп аларды мен тыя албайм. Анткени ар бир адам өзүнүн чечимин чыгарат экен. Ортодо бизде кандай жашап, кандай жашооңду өткөргөн күндөрүң, мисалы башка адамдарга караганда эми аябай жакшы эле деп мен айтам да. Анткени биз сени кордоп, оокатка ушундай басынткан эмеспиз такыр. Бир коро ототуп же малина тердирип, буну ошол учурда боюмда болчу, төрөп калды. Эч бир андай зомбулук көрсөткөн жокмун. Ушул акыркы учурлар болгонго чейин эле кенен кесир Адина үйгө төрмө келип, сен кирип эле кенен кесир баланы алып кетип, таштап кетип, ушул жерге кирип жүрбөдүң беле. Акыркы учурда даже мен өлгөнгө бараткам, келгенде машинага салып, сени таштап коелу жолдон деп кошо сала да кеткенбиз. Атаң экөөбүз, ал деле эсимде. Анан эми
Анын аркысын өзүң бил, бирок мындай калп жалган сөздөрүңөр көбүрөөк болуп калды. Ошон үчүн мен могу айтпай эле коеюн дегем да, баягы элге чыкпай эле. Бул мен үчүн бул уят. Бирок жана неберем үчүн айла жок. Неберем үчүн айла жок болуп атат. Ала Тоо аянтында болгон окуяда жанында болгон экенсиз. Ооба, саламатсыздарбы? Ошол күнү канчасы экенин унутуп калдым, азыр уже 2 күн мурун болчу да. Тайкем, мен негизи бул жакка тайкемдер болот, эс алган келип кетет деп чакырышып, эс алган келип, жеңемдер азыр сиздер менен сөйлөшкөн. Үйгө келип чай ичип кет деген. Анан келип чай ичип, уже саат 9:00 уже биз үйгө кеттик. Кетип баратып, тайкем бизди үйгө жеткизип калды. Анан кийин эме шаарга барып келбейлиби, бош болсоң деп, анан мен мейли анда бош элем, барып келели деп, бат эле келебиз деп, анан деп барып калдык. Негизи мен тиги жеңе экөө жолугат экенин билчү эмесмин да. Билген эмесмин. Эчтекеден кабарыңыз жок эле? Жок, мен азыр баласына барат деп билбей эле, эме бат эле кирип чыгып эле келебиз деди да. Анан кийин ага чейин тайкем негизи өзү настроениясы жок, үйгө келгенде ушу настроениясы жок, ушундай уставший вид менен келгенде, анан мен мындай сурап койдум да, жакшы элеби, настроениеңер жокпу десем, ооба жакшы эле, ошо барып келели деп эле ошо менен кетип калдык. Анан барып эле ошондо саат почти 11 беле, 11:30 болуп калган. Түнкү. Ооба, кечки. Анан бардык, барып эле ошо площадьта экен, мен уже мындай прям ошол эменин жанында экен, исторический музей ошол жер экенин жакшы деле карап отурмун. Бирок ошол Панфилов парк эмелер көрүнүп аткан болчу. Анан барып эле мен машинада болчумун, негизи чыккан деле эмесмин. Эгерде мен жеңе менен жолугаарын билип эметсем, мен чыгып ошол жерде турмакмын да. Негизи бул жерде суть болгон происшествиянын баары семейное насилиеге алып келип атпайбы? Негизи если сөз семейный насилие жөнүндө болсо, эң биринчи мен против мындай ошол кызды колдоп чыкмакмын да. Туугандарыбыз деле билет, канча кишилер менен урушуп за семейное насилие ушинтип жүрөм. Анан кийин башында экөө ажырашты деп укканда, мен только из-за женской солидарности жеңеге сочувствовать этип койгом да, типа, жаман болуптур деп. А так биз мондай мелочь нерселердин баарын вообще билчү эмеспиз. А мен негизи өзү жеңени бир эле жолу көргөм. Даже булар свадьбасына келген эмесмин. Потом мен келип, за границага келгенден кийин бир жолу көрдүм. Мен ошон үчүн мени жеңе көп деле тааныбайт го деп ойлоп калдым да. Анан башында барды, баргандан кийин эмне деп сүйлөшкөн, эч нерсесин билбейм. Уже келип машинанын эшигин ачкандан кийин эле эме балаң ээрчип атпайбы деп уктум. Балаң ээрчип атпайбы деп уктум, анан монтип эле резко карадым. Негизи мен артты караганда алар мага көрүнгөн эмес. Алыс эле жакта жүргөндөй болчу да. Анан тайкем чыгып кеткенден кийин негизи сразу эле караганда эч нерсе, эч кимди көргөн жокмун. Анан кийин ошентип эле эме эшикти ачып келди. Анда уже еще баласы колунда жок болчу. Анан кийин кайра барып эле балаң ээрчип атпайбы деп ошондой уктум. Анан кайра кетти. Анан бала эме папа деп ушинтип келип отур да. Негизи айтып атпайбы, типа мама деп ээрчип калып калды деп. Анан кийин папасын ээрчип отур. Ал негизи мен Султанчикти көп деле көрбөйм деле да, мени тааныбайт деле. Анан эме ошентип эме Адина көрүп атасың, бала ээрчип атат деп ушинтти. Алып кете берейин, анан кайра алып келем деп ушинтип эметсе, жеңем мени көрүп, наверное, эме кызганып кетти окшойт да. Негизи биринчисинде бербейм десе, ладно деп кетип бараттыр. Анан кийин мейли бербесең бербе, хотя бы көрүп алдым деп кетип баратканда, анан ошондо кайра типа спровоцировала да, бала ээрчип атпайбы, көрбөй атасың деп ушинткен. Мен прям явно уктум да. Анан кийин эме алды, ошентип баланы алып эле бир негизи ушул происшествиянын баарычы максимум 15 секундта болгон нерсе да. Анан баланы алып эле көрбөй атасың, ээрчип атат, ушинтип бир 2 секунд болду. Анан резко эле колума карматты. Анан карматканда мен өзүм машинанын алдында отургансыз. Алдында отургам, мындай эле руль, мен биякта отургам да. Анан кийин берди. Анан мынтип баланы алганда эле эме футболкасы эме эле юбкама кан болуп тамып кетип, резко карап шок болуп кеттим да. А мен ойлодум, азыр эле экөө урушуп кетип,
баланын мурдуна тийди, бир нерсе болду, ошентип ойлодум да, мен реально шок болуп калдым. Негизи өзүм ушундай каан эме балдардан корком да. Анан көрүп эле эме салфетка таппайм, эме ачып, эптеп салфетка табып, тайке айтты, тияктан салфетка бар деп, ачып эле мурдун ачыганча тайкем уже отуруп калыптыр. Отуруп эме кой бер деп ушинтип бирдеме деп урушуп атышат да. А мен мындай явно мындай конкретно ар бир сөздү уккан жокмун. Кой бер, Адина, азыр кетейим деп ушинтти. Кой бер дегенде ушуну кармап турган э? Кой бер дегенде ал мынтип чабып аткан да. Чабып аткан, анан кийин мындай эмесине курткачаны болчу, мындай аркасынан кармап эле анан Адина кой бер десе, эме кой бербейм, баланы бер деп ушинтип окшойт. Анан кийин бала көрдүңбү, ыйлап ээрчип атат деди. Анан ошо менен алып эле бир максимум 2 секундтан было. Эме азыр эме кой бер деп ушинтти. Анан кийин ал мынтип специально мондай эме кылып, заводить этип айдап кетейин деген жок да. Мондай эле эметкенде өзүнүн деле колу сүрөлүп калды тайкемдинчи тиякта. Или, не знаю, реакция сработала, не болду. И мондай ал сүрөлгөндө мондай барып прям 1 метр сүрөлгөн жок да. 2-3 мондай шаг эле газ тебилип эле кайра токтоду. Токтогондон кийин тиги түшүп калды. Анан эшикти жаап туруп кетип калды да. А мен болсом эмне кетип калдыңар, успокойтесь деп атам да. Анан кийин дегенден кийин резко алып чалды кайра телефонуна. Чалып эле ошол чувски менен мындай кайрылып эле кайра келди да. Аякта там бир 15-20 мүнөт шарды айланып качып барып алып анан келген жок да негизи. Силер барган убакта Адина эче жерде жаткан бекен? Биз барганда да уже кийин кишилер көп болуп каптыр. Кишилер мындай турат. Анан биз баргандан кийин где-то 10-15 мүнөттөн кийин скорый келди. А мен бала менен машинадан түшкөн жокмун. Эме мындай мурдунан кан токтогон жок да. И мен карасам футболкасы уже кан кургап каптыр. Жанынан бери эле канап жүрүп Бала ошол убакта сиздер турган убакта ыйладыбы, ыйлаган жок? Жок, ал ыйлаган жок, мындай аныкы билбейм, ыйлап эметкен жок да, шоковый эле состояние, папасын эметип атат. Анан мен тигине папа көрдүм, тигине деп көрсөтсөм, алаксып калып атты да. Анан папасын ээрчип атты. Анан кийин эме болуп ошентип скорый келди. Келгенде тиги негизи тиякта ызычуу болуп аткандары мага угулуп атты да. Анан кийин тиякта милициялар турган. Анан кийин неге эме качып кеттиң деп деле айтышкан жок алар. Анан кийин сразу эле келди. Анан эме тайкем бир нерсе түшүндүрүп айтты да, мен балам ээрчип, мен алып алдым, анан кийин өзү жабышып алды деп ушинтип айтып атты. Анан алар милициялар айтты бизге эме эч нерсени айтып берген, типа не стоит, биз азыр по-любому камерадан эле эметип коебуз деп. Карап коебуз. Анан типа эме эч нерсе айтпай эле кой деп ушинтишти. Анан биз көпкө чейин скорый кеткенден кийин тез жардам келип Адина эжени шага эле алып кетти. Жок, алар прям сразу мондай салып алып кетишкен жок. Алар турушту ошо жерде скорый. Эмеге салышты, жанакы эмесинечи, салып киргизгенден кийин ичинде дагы көпкө чейин турушту да, алар сразу алып кеткен жок. А ошол жерде мындай ой жаралган жокпу? Акыбалы кандай экен, эмне экен деп жаралды. Мен ооба негизи мен чын эле корктум да, бир нерсе болду деп ойлодум чын элечи. Потому что аябай кыйкырып аткан. А мен прям реально бир нерсе болду го деп барып чыгып карайын десем, тияктагы баласы мурду канып атат. Мен не знала да, кайсы жагынан среагировать. И эме баласы коркпосун деп эле, тиякта мамасы жатса, папасы биякта жүрсө коркпосун деп эле отурдум. Машинада отурдуңуз. Анан кийин тиякта эмелер бар экен. Билбейм, бир нерселер бутылка сыяктуу бир нерселер жаткан, ошолор мен типа ойнотуп алаксытып аткам да, анан ии деп еще көзүнөн да мындай жаштары катыпчы. Ошентип анан кийин бетин жууп ошол жерден скорый алып эме турганда мен чыгарып бетин жудум. Мурдун жууп, бетин жууп, анан кийин эме по-любому көпкө чейин бир токтогон жок да, кан ич мурдунан. Скорый кеткенден кийин бир токтоп кайра үйгө келатсак кайра агып ушинтип атты. Скорый кетти, аркасынан барбадыңыздарбы? Акыбалын сурайлы деп. Жок, мен эме болду, сразу ошентип происшествие болуп эметкенде мен сразу эме жеңемдин кызына чалдым. Улуу кызы бар да. Жеңем өзүнө чалган жокмун. Кызына чалып эле, айдана ушундай болду. Биякта экөө ушуп кетип, жеңем машинага сүрөлүп калды десем, анан кийин кайсы больницага алып кеттир деп сразу 4кө деп
сразу кетишти алар. Анткени ошол эле жерде жакын эле жашашат да. Демек кайнсиңдиси ал акылын сураганга Сразу эле кетти. Жолдошучу сиздер кайра эле үйгө келдиңиздер? Жок, ал тайкем ошол жакта калды. Негизи биз машина менен барганбыз. Машинаны ошо там гаилер келип оформить этет деп күттүк. Негизи тайкем экөөбүз эле болчубуз да. Анан тайкем тоже дос баласын чакырып бизди алып кеткени. Биз дагы бир сааттай турдук да. Негизи сиздерди баланы жеткирүү үчүн дос баласын менен келдиңиздер. Анткени акта кимге таштарыбызды, тиги кыздын туугандары эч кимси жок болчу аякта. Эч ким жок болчу. Вот мен ошо мен бала менен турам, тайкем баласын алаксытып атат. Эме Султанчик болсо даже машинасын тааныйт экен тайкемдинчи. Тиги машинага алып барып отургузуп атсам, жок тиги машинага деп билет экен да, уже мындай сознаниясында экен. Папасын ээрчип ал деген ошо моментте эле ыйлады, когда биз тиги досу менен кетип баратканда папасы калды деп эле ыйлады да. А так ал ага чейин эметкен жок. Башында балким шок болуп, таң калып ушинтип аткан болушу мүмкүн. Мен айта албайм да, что он плакал депчи, мага алганда. Мен мурдун эметип, канын ачып ошентип атканда балким ал шок болуп эле турган. Анан кийин биз кеттик. Кеткенде тоже мындай ыйлап, анан кийин мультфильм коюп берип ушинтип атып алаксытып сразу эле уктап калды да. Прям сразу вот мен алдым, машинага отургузуп, бир 2-3 эле шортс көрдүк, и все уктап калды сразу. Ошо менен биз үйгө келдик. Мен негизи ушундай ситуацияларды вообще болуп көргөн эмесмин. Если мен чынында, если чужой бирөө болсом, посторонний, башка тааныбаган эле киши болуп ушул ситуацияны силердин сайтыңардан, ютубтан көргөн болсом, явно подумала бы да, типа, ой, тираны кандай ушундай деп комментарий жазмакмын балкимчи. Негизи бизде азыр обществода көп эле болуп атпайбы ушундай проблемалар. Анан кийин эми мындай ар бир мелочь уруштарын билбесек дагы мындай четтерин билип калган эмелерибиз бар да. Типа, биз деле вообще эчтеке билбей эле жүргөн эмеспиз дегендейчи. Баарынан кабарыңыздар бар болчу. Эми до мелочей эмес, но мындай кетип калыптыр, келип калыптыр, баласын алып келиптир, алып кеттир дегендерин көп эле окуп жүргөнбүз. Эми бул баласын бир калтырып, бир эле калып калган эмес да. Уже көп эле жолу алып кетип жүрүшкөндөрүн билебиз да негизи. Анан кийин негизи Султанчик болсо биз келген сайын эле өзү эле ойноп, самостоятельно жүрүп калганында, өзү келип эле мультфильм көрүп, биякта дагы сиңдис бар. Постоянно ошо менен жүрөт. Постоянно өзү эле карайт да. Султанчикти. Биз келип чакырсак келбейт, ал чакырса сразу барат. Ушундай болуп, ушундай көнүп калганда уже. Кайра кетип калып, кайра келип калып десе, негизи бизге деле балага жалко. Негизи бул жакта, бул ситуацияда негизи любой эле ушундай семейный проблемаларда билем да, что эки жактан тең болот. Хотя я не замужем, но мындай предполагаю, что эки жактан тең. Мен азыр бул жерде отуруп алып, тайкем поступактарын или эч нерсесин оправдывать этип, актайын деп айтып аткан жокмун. Просто мен көргөн нерсемди айтып атам. И до этого алар сүйлөшүп келатышканбы, мен сага берем, сен мени алып кет деп сүйлөшүп атышканбы, тоже не знаю, не в курсе. То, что было ошо площадьта, ошондой ситуация болду. Если ошо жерде мамасынан мага бергенде Султанчик аябай катуу ыйлап, мамасын ээрчип аткан болсо, мен айтмакмын, калтырып эле кетеличи депчи. Мага жалко болду, оорумак да, реально жүрөгүм ооруду. Папасын ээрчип ыйлап атканда мен кадимкидей жүрөгүм ооруду балагачы. Негизи бизде өзүбүздө үйүбүздө кичинекей балдар жок болгондон биз деле ушундай балдарды көрүп эметебиз да. Ошо. Рахмат. Акыркы айта турган сөзүңүз болсо айта кетсеңиз. Ошо акыркы сөзүм негизи кайрылууңуз кандай? Негизи биз деле көрдүк да интервьюнучу. Анан комментарийлерди окуп, негизи элдин ою чындап эле айтып атпаймынбы өзүм, эгерде мен башка жагынан карасам, ошол ситуацияга тааныш эмес болсом, мен деле ошол элдердей комментарий жазмакмын. Биринчи жазмакмын, толтура жазмакмын, может. Анан просто биз башка жагынан дагы ситуацияны көрүп атканда түшүнүп атабыз да, что эки жактан тең эме бар экенинчи. Ошол анан элдерге поспешный выводдарды кылбасын, монетанын бир эле жагын көрбөсүн деген сыяктуу эле айткым келет. А так эч кимди оправдывать этпейм. Эки жак тең, мисалы, тайкемдин дагы балким күнөөсү бардыр, жеңенин дагы балким күнөөсү бардыр.
ал жагын мен эч нерсе деп айта албайм. Кайын сиңдиси болсо жабырлануучу. Кайын сиңдиси болом. Жана видеодо айтып жаткандай эле 4-көр больница ушинтип мен үйдө негизи ошол күнү намаз окуп аткам. Жаңы жумуштан келип намаз окуп, анан зикирге келгенде мага номерин алмаштырып коюптур, ама бирөө эле чалып атат да кечкечи. Анан мен жаңы реклама бергем, ушу түн жарымда да чалабы деп спрашивала да. Анан кийин зикир чалып отурам, анан жазды мен Камила срочно депчи. Кайра чалды, кайра өчүрүп койдум. Анан шашпай сүйлөшөм бүтөйүн деп анан ошондо жазды. Артур байке звучалып кетти, срочно алчы деди. Жеңелерге айтпай тур деп мага баргачы. Мен сразу байкем дегенде сезип эле негизи мотоцикл дейт. Анан мотоцикл менен бир нерсе болуп кетти деп айга сарсанып эле зикир чалып бүтүп эле анан сразу чалдым. Чалып эле алло эмне болду десем, биз шаарга келгенбиз, мен эчтеке билбейм. Билбей эле тайкем менен шаарга келгем, анан площадька келип эле көрсө жеңеден баланы алмак экен. Баланы көтөрүп келатса, тиги ушинтип экөөнүн ортосунда зычу болуп кетип, байке жеңе келип чабып атканда тайкем реакциясы иштеп кетти, эмне болуп кетти билбейм, ал газды басып алды деди да. Анан тиги кулап түштү, сүйрөлүп деди. Анан жакшы эле экенбиз, сен билбейм, азыр больницага алып кетти деди. Кайсы больницага экен сурачы, мен барып сурап коеюн дедим. Анан десем 4-көр больницага экен деди. Анан жолдошум намаз окуп атканча күттүм. Анан окуп бүткөндөн кийин анан айттым, жүр 4-көр больницага сүйрөлүп кетти дейт, барып көрүп келели, кандай болуп, эмне болду деп. Анткени мен өзүм да машинага койгом, мен билем да. Анан 4-көр больницага мынтип эле кирип барсак, эч ким жок экен. Коридордо бир сары киши турган да, бою узун байкеч. Мен мынтип карасам, нар жакта каталогда жатыптыр. Анан жанында мындай эмеде скорыйда бала отуруптур, нар жакта 2 врач отуруптур. Анан мен кирип эле карап эле кандайсыз, жакшысызбы дедим. Анан десем сүйлөгөн жок. Анан мынтип карап эле эч жериңиз ооруган жокпу деп мынтип карап көргөндөн кийин айтсам, сүйлөгөн жок. Анан кийин ар жактан жеңеси басып келди да. Анан мени сөгүп туруп, чыкмайка деди. Магачы? Жеңеси келип сөгүп туруп, чыкмайка деди. Мен аны карап туруп, оозуңа карап сүйлө дедим. Десем, кайра сөктү. Анан сөккөндөн мен сага келген жокмун дедим. Мен акылын сураган келдим десем, сен эмне допрос кылып атасың, чыкмайка деди. Анан кийин мен ага көңүл бурбай эле биякта карасам, эме туруптур, скорыйда баланы сурап, кандай эмелер болуп атат, назначениясы кандай болуп атат, серьезный эчтеке жокпу десем, мен жактан эчтеке жок, просто ссадины и эме ссадины и эме деди. Ушибы деди. Анан кийин серьезного ничего нет десем, с моей стороны ничего нету деди. Сейчас врачи проверят деди. Хорошо дедим. Анан тиги кайра мени сөктү жеңеси. Анан кийин мен чыгып барат, ошо тияктан кабинеттен коридорго чыгып барат, айттым. Сен азыр сөккөнүңө я заявление напишу депчи. Десем, кайра сөгүп айтып калаган кылып ал, мынтип ал депчи. Анан кийин ошо сары байке келип айтты, силер кимис болосуңар деп көрсө, ал тууган байкеси экен. Силер кимис болосуңар деди. Анан айттык, тиги жолдошум айтты, биз ушинтип мен күйөө аласы болом. Ушинтип сүйрөлүп кетти деген, акылын сураган келдик, кандай экен десе, ал адвокатный киши экен. Ал айтты, пока азыр текшерилип атат деди, биз күтүп атабыз деди. Анан хорошо деп турдук. Анан келинин ары басып коридордун аягына чейин сөгүнүп кетти. Баласын алып, баласы ээлеп атат. Ошого карабай бакырып сүйлөп атат да. Анан кийин мамасы эле келип калды. Анан көрүп калып, саламатсызбы, кандайсыз? Мамасы мени жаман көз менен карап туруп, сенсиңби Айдана деп мага ушинтип кайкырды да. Анан ооба мен акылын сураган келдик дедим. Десем эле, аябай сүйлөнүп барып жака кирип кетти. Анан эшигин мынтип жаап коюшту. Анан мынчалык ачык болчу. Анан мен мынтип карап атсам эле сөктү. Менде видеосу бар. Келини сөктү. Сөккөндө мен мони телефонду алып чыгып, мен видеого тартам деп тартып атканда, жолдошум тартпай эле кой деп тосуп калгандан анан тиги кайнежесине чалып атат. Кайнежеси видео вызов менен аябай сөгүнүп атат. Ошол жери бар да. Аябай сөгүнүп атат. Анан унчуккан жокпуз. Алдылары эмне, силерди шылдыңдаган келиптирби? Булар деген башынан көрөт, акмактар, айвандар, аябай карап атышат. Мен унчукпай турдум. Анан мамасы чыкты. Мамасы чыккандын аркасынан бардым. Ал врач караптыр, снимоктарын алып алыптыр. Врачка барганда эле врачтын алдына мынтип ыргытты жана снимоктарды. Текшергиле деди. Мен кызым эчтеке болуп, текшергиле дегенде, тиги врач алып мынтип карады. Колунуку бар экен снимок, буттарыныкы бар экен. Анан ошолорун карап эле, башыныкы бар экен. Анан башын текшерип эле, анан баарын көрүп туруп эле, анан врач жакшы эле экен го деди. Анан дегенде айтты, жакшы болуп атса, эмне кусуп атат? Сотрясение алды да деп кайкырды, аябай катуу кайкырып сүрөлдү врачтаргачы. Анан эмне болуп кетти десе, күйөөсү сүйрөп буну өлтүрүп жаздады деп ушинтип айтты да. Анан мен унчуккан жокмун, аркасынан врачтын айтып атканын уксам, анан врач сурады, нар жактагы врачтардан кайсы врач карап атат депчи. Анан ал фамилиясын айтып, анан тиги врач чыгып кетти. Жүргүлө деп. Анан тияка барып эле кайра жана жаткан жерине киришти. Анан кирип эле ошо текшерткиле деди го. Мен мынтип туруп эле, анан каталог менен сүрөп чыгып атканда мен негизи сынган жер сразу шишип, эметет го, чыдатпай ооруйт.
Мен ошону мынтип каталыктан карап атсам, келини кайненесинен ашып, кайненеси келинен ашып, сөгүнүп, карганып, шиленип өлө сүйлөп атат. Мен ошону уккан да жокмун, көңүл бурган жокмун, мен кысты эле карап аттым. Мынтип карап атсам, анан ошондо врач жине келип, эмеге кабинетке кириштердин алдында мынтип каталыкты токтоп туруп, анан кыйкырды. Силер кызыңарды карайлыбы же карабайлыбы деди. Же силер бияка урушуп ажылдарган келдиңер деди. Болду, кыйкырбагыла, бияк больница деди. Унчуккугала, азыр кызыңарды кара, силерге ден соолук керекпи же уруш керекпи дегенде, сүйлөнүп барып отурушту. Анан отурганда апасынын жанына келип айттым, эже аякта сиз да болгон эмессиз, биз да болгон эмеспиз дедим. Биз точносын көргөн жокпуз, биз акыбалын сураган келдик десек, келини бир нерсе деп сүйлөп атат, өзү да бытылдап эле сүйлөп атат. Сен да сиңдилериң да бар, карындаштарың да бар, силердин да башыңарга кайтып келип дейсиң, мынтип келип дейсиң деп айтып атат да. Анан ошентип айтканда эле анан келини бир нерсе дегенде мен жиним келип, анан ошондо келинин карап туруп, каракчы жаң жапчы дедим. Келини сөгүп аткан маалында ошентип айттым. Дегенде эле ошол сары байкесинин жанында да бир досу бар экен, ал мени сабайын деп моюнтуп атырылып баштады да. Моюнтуп атырылып баштады, анан тилер тосуп атат, анан жолдошум мен жакта тосуп турат. Мен болсо ошентип айткандан кийин эле карап туруп, анан аркамдан карап чыгып кетип калдым. Кетип аркам барып чыгып, жолдошум качан келет деп күтүп турсам, мынтип карасам, жолдошум жана байкеси менен сүйлөшүп анан келатыптыр. Если бир нерсе керек болуп калса, айтыңыздар, биз жана эмелердин баарын төлөйбүз деди. Десе, азыр текшерилип, булар кичине успокоиться деп айтканбы, ошенткен го. Анан биз мынтип чыгып кеттик, чыгып келгенден тиги жуулунуп мынтип келатат. Анан мен күтүп турдум, келди. Келгенден кийин анан ошо кайнагасы болуп калат экен келининчи. Кайнагасынын көзүнчө айтпаган сөздүн баарын айтып сөгүнүп атат. Кайнагасы болду деди. Мен да эмне дейсиң, эмне уруп чабасыңбы? Кел чап дедим. Десем, мен чаппайм, буга тийбегиле, мен сүйлөшүп алайын деди. Мен жаныма келип, сен кимсиң, бир нерсе деп айтып атат. Сен эмне деп атасың, эмне тинтип атасың? Мен сага эчтеке деген жокмун, сен өзүң сөгүнүп атасың дедим. Оозуңа карап сүйлө дедим. Какие оно есть айтып атам мен сага десем, мен айтып атам, мен да айтып тепкичтен түшүп кетип баратсам, мен сени арашаңдан табып өлтүрөм деди. Мен калаанын кыл деп чыгып кетип калдым. Мен кетип калдым, кетип калгандан кийин жана байкеси тамеки чеккен чыкты. Жолдошум барып анан сүйлөшүп айтты, биз негизи уруш кылган келген эмеспиз. Биз ден соолугун сурап, азыркы каражаттарын төлөйлү деп келгенбиз. Биз негизи үйдөн акча алып чыкканбыз. Каражаттарын төлөйлү деп келгенбиз. Мынтип келиңиздин атырылып атканы туура эмес деп айтса, тиги байке айтыптыр, ооба, эми мен деле түшүнөм. Негизи мындай случай болуптур, анан Артур менен өзүм менен деле сүйлөшкөнбүз дептир. Байке менен ошо байке сүйлөшүптүр. Сүйлөшкөнбүз, баарын хорошо деп чечишкенбиз дейт. Бирок бул иш кайра эле болуп атат деди. Андан мурун жана 2 күн мурун вторник болчу как раз. Мен магазин иштетем. Бияка как раз доставка болгондон байкем айткам. Келесизби деп. Мен негизи понедельник айтсам, байкем айтты, мен срочно жумуштарым болуп атат, эртең барам деген. Анан вторник күнү жаныма келгенде мен как раз жана магазиндин ключун сындырып алгам да, мынтип тагып туруп чыкпай калган. Анан ошону арендатор байке өзү да уккан ошонден. Анан ал чыгарайын деп чыгара албай турду, байкем келип калды. Байкем келип алда чыгарайын болсо, кечке телефондон бирөө чалып да. Мен көңүл бурбай эле турдум, тигине мындай деп анан байкем бир маалда алып туруп, алло, болду, чалбачы, Адина сага эмне керек дегенде мен уже түшүндүм. Эмне болуп атат, эмне чалып атабы дедим. Десем, байкем айтат, билбейм, кечке чалгылып атат деди. Анан кийин заблокировать этип салбайсызбы дедим. Десем, заблокировать этсем башка номерлер менен чалып атат деди. Хорошо деп анан турсам байкем алып анан мынтип громкостька койгон. Жакта арендатор байкеде отурган, анан мас экен. Сен ошондо жейиңер мас алда чалып атат. Анан сөгүп атат байкемди. Анан мен ойлонбой эле туруп угуп атам. Анан аябай сөгүп атат. Анан байкем, болду айтып бүттүңбү, давай эми анда деп туруп өчүрдү. Анан өчүрсө, тиги арендатор байке күлдү, байкеме, эмне кыздар тийишип атабы сага деп. Жок, бул деген мурунку аялым ушуну чалып атат десе, мен аялдарды ушуну чалып эметет экенби деди да. Байкем күлүп эле мен ичине кирип кеттим, жана товарларды даярдай коеюн деп. Байкем киргенде кайра чалды, кана берсеңиз дедим. Мен алып туруп алуу десем, мен сөгүп баштады. Сен кайсы мындайсың, сен тиңдейсиң, берип кой Артурга, сен кимсиң деп. Сага эмне керек дедим. Сөгүнбөй сүйлөчү дедим. Десем, болбой сөгүп баштады. Мен уже жиним келип баштаганда, уже байкем кирип туруп эле, ал мени урушуп эмне кыласың, алып кел деп туруп өчүрүп салды. Мен даже сүйлөй эле болчумун. Тиги сөгүнүп аткан эле мен угуп аткам да. Келип мен токтоп пакеттерди даярдайын деп атсам эле кайра чалды. Мен алып өзүмдүн телефонумду, рабочий телефонду алып туруп диктофонго койдум дагы, байкем алды. Байкемди сөгүп айтпаган сөзүнүн баарын айтты. Өзүнүн аберин өзү ачты да. Азыр өзүнүн сторисине киргизип коюптур. Монтаждап жазап, мени өзүмдүн аберимди өзүм ачкандай жинди билем, монтаждап жазап киргизиптир депчи. Эми мен анын үнүн туурап, мас болуп антип
кантип монтаждап жасайм, анан үнүн да кантип бошоштурам. Анан эле айтайт, анан кийин мен даже ошокто бар бир телефонго жолдошум чалып калганда мен сүйлөшкөндө сөзүм да кошулуп калыптыр да диктофонго. Анан байкем айткам, заблокировать этип салыңыз. Буну эмне кыласыз десем, башка номерлер менен чалат, болду албайм мен деди. Хорошо, анда мейлиңиз деп мен товар салып кетип ийгем да. Ошол күнү барып ошентип бузуучу болду. Биз күтүп отурдук. Жолдошум жана байкеси менен сүйлөшкөндө байкеси айттыр, пока азыр текшерилип көрсүнчү депчи. Андан көрөбүз, булар да ызычуу, булар менен азыр сүйлөшкөнгө невозможно деп айттыр. Анан жолдошум хорошо деп биз күттүк. Сынок эчтеке жок деп уктук. Анан кийин кой анда байкеме баралы дедик. Байкем айтты, мен ГАИ күтүп атам деп. Анан биз уже жана приштапка барсак, уже байкемди алып кетип калыштыр. Байкеме чалып каяка кеттиз десем, биз азыр наркологиядабыз деди, текшерилип атабыз деп. Хорошо деди, машинаны штраф стоянкага алып кет деди. Хорошо деп биз үйүбүзгө кетип калганбыз. Демек баары тынчыгандан кийин, баарын билгенден кийин кетипсиздер, э? Үйгө кеткенбиз. Жана антип мен аны барып даже жулкулдаган эмесин, мен колум мынтип жатыптыр. Анан мен колуна мынтип кармагам. Жакшы элеспи, оорубай элеби иш жериңиз деп мынтип кармагам. Мен аны барып монтип жулкулдатып, допросту алган эмесин. Билбейм, если жакшы элеспи, иш жериңиз ооругай элеби, эмне болуп кетти деп сураган допрос болсо, анда мен билбейм да. Кандай допрос болот ошол. Ошондой эле көрүүчү элдерге айткым келип атат. Негизи чужая семья темный лес деп коет го. Мен дагы алар үйлөнгөндөн кийин 1 жылдан кийин турмушка чыккам. Ошонун ортосунда мен көп нерсесине күбө болгом. Көп нерсесин да билем. Просто убакыт азыр көп болуп калды, ошол үчүн кыска эле айтып кеттим. Көп нерсесин билгем, көп нерсесин уккам, өзүнүн оозунан уккам. Жана айтып, ата-энем байкем мамам айтып кетти го, каргаш экен депчи. Ошону негизи мамасы голосовойго жазып өзүнө жөнөтүптүр да жеңеме. Анан жеңем алып ошону байкеме өзү угускан. Сени монтип айтып атат депчи. Анан ошолордун көп нерсесине күбө болуп, көп нерсесин уккам. Күйөөгө тийгенден кийин да мага менде перепискалары бар, азыр диктофондогу аудиолору бар, жана видеолору бар, өзү айтып аткан. Бардыгы бар да. Если ушундай териштирип, серьезно келсе, мен бардыгын угусуп көргөзгөнгө даярмын. Эрте андай туура эмес вывод кылып, анан ал тиран турбайбы мындай экен деп, анан тем более күйөөсү деп, ал уже күйөөсү болбой калган, экөөнү ажырашкан. Негизи эле экөө ошо кеткенден кийин эле бир 3 айбы, 4 айдан кийин эле балам, байкем талак берип ажырашкан. Эме түрүндө, шарият түрүндө талак берип ажырашкан. Мындай кагаз түрүндө болсо ошо 2 айбы, 3 ай болуптур ажырашкандарына. Ошол. Негизи Султанды деле мамам көп бакчы. Биз бияка массажга алганы келчикпиз. Ошенткенде Султан даже до сих пор менин баламды билет да. Экөөнүн ортосу 4 ай эле, 3 ай. Азыр кандай Иманур десең, Султан да күлүп жок дейт, экөө чок ойночу, алардын да экөөнүн ойноп бүт видеолору бар, биякта жүргөнүчү. Ошондой эле кыргыз элим эрте мынтип туура эмес ар кайсы сөздөрдү айта беришпесин. Биз билбейбиз эртең биздин башыбызга кандай сыноо келет. Биз да билген эмеспиз, что бизге ушундай сыноо келет экен деп. Ошо калп айтып аткан, ошо Адина өзү көрүп турса, калп айтып аткандан кичине болсо дагы уялып кой да. Ошону айткым келип кетет. Чоң рахмат силерге. Рахмат. Урматтуу Жылс Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн экинчи тараптын оюн уктук, баарын уктуңуздар, көрдүңүздөр деген ойдомун. Саламатта калыңыздар, кийинки берүүлөрдө жолугушканча.